Атактуу Кабирхан Аргымагы дүйнөлүк деңгээлдеги ат чабыштардагы жеңиши менен гана тарыхта калбастан, Казакстанда спорттун бул түрүнүн өнүгүшүнө салым кошту. Айрыкча ат чабыштын аброюн көтөрдү. Бул тууралуу аттын ээси Тилек Мухаммедкалиев айтып, өз ою менен бөлүштү. Эске сала кетсек, атамекендик ишкер 2 жыл мурун Кунан кезинде Кабирханды сатып алган. Ошондон бери Гүлүк өлкөдө жана Орусияда, ошондой эле Баэде 11 мелдешке катышып, бир жолу гана тайпадан чыга алган эмес. Эти кубки, которые мы выиграли. Бул биз утуп алган кубоктор. Бул Дубайда биринчиликти жеңип алган Ал Мактаун Челлендж. Быйыл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Кабирхандын жетишкендиктеринен кийин учурда өлкөдө көптөгөн адамдар асыл тукумдуу мыкты аргымактарды ала баштады. Бул чабышта Казакстандын эл аралык аренадагы деңгээли менен беделин көтөрөт деп ишенем. Сильное продвижение. Я думаю, что именно гладкий скач, который международном уровне. Кабирхандын чеберчилигине суктанган күйөрмандар күн сайын өсүүдө. Жакында Жалган Куран айынын 30-ында Гүлүк дүйнөдөгү эң ири чемпионат Дубайдагы дүйнө кубогунда күч сынашат. Ал өзүнүн жогорку рейтинги менен 3 айындагы тандоо турундагы жеңишинен кийин бул жарышка жолдомо алган. Кубоктун жеңүүчүсү $12 миллион сыйлык алат. Ал аттын ээсинин кийинчерээк машыктыруучусу Даг Уотсондун да кыялы болду. Анын айтымында алдыдагы мелдеште мыкты тулпарлар дүйнө чемпиондору күч сынашат. Ал эми Кабирхан болсо Дубайдагы мелдешке турган биринчи казак тулпары болот. Everything's going well. Кабирхан менен даярдык жакшы жүрүп жатат. Ал жума сайын машыгууда. Колубуздан келбеген эч нерсе жок деп ойлойм. Азыр абалы абдан жакшы. Буга чейин кол астымда мындай жакшы машыккан тулпарды көргөн эмесмин. Ошондуктан менин үмүтүм чоң. At home this well. I believe in him.